Узап бара жаткан аптадагы урунтуу окуяларды талдап, эфирде Жума Баян аналитикалык программасы. Аны мен Чынара Нурсейит алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну. Жаңы конституция, президенттик башкарууга кайткан Кыргызстан. Эки тизгин бир чылбырды колго алган Садыр Жапаров өзгөрүүлөрдү кайсы тармактардан баштайт? Биз экономикалык реформаларды жүргүзөбүз. Анын ичинде фискалдык, соттук, укук коргоочу, транспорттук, логистикалык жана тышкы соода саясатын өркүндөтөбүз. Баткендеги тажик агрессиясы боюнча кайчылаш пикирлер жана каралоо кампаниясы. Кошунанын куралдуу кол салуусунан кыйраган айылдарды калыбына келтирүү аракеттери. Биринчилер кол салды. Булар мындай кылып атат да, баягы эгерде биз дагы ушинтип эле айта берсек, коомчулукту алдап кетишибиз мүмкүн, биринчилер дегендей амал. 3 миллион сомдук кайрымдуулук кылууну көздөгөн 99 жаштагы ардагер. Китебин сатып, акчасын берип, мен 100гө чыкканымда 3 миллиондун ээси болдум деген сөз сүйлөп берейин деген оюм бар. Ошентип, Кыргызстан 11 жылдык парламенттик башкаруудан кийин кайрадан толугу менен президенттик башкарууга кайтты. Де юре, де факто дагы бийлик бутактарынын баары бир колго чогулду. Эми эки тизгин бир чылбыр колуна тийген президент аткаруу бийлигин жетектеп, өкмөттүн иши үчүн дагы өзү жооптуу болот. Эң башкысы анын алдында өлкөнүн бүтүндүгүн сактоо, улуттук ынтымакты бекемдөө менен катар тышкы коркунучтарга бөгөт коюп, тамыры кулаш жайган коррупцияны тизгиндөө, эңшерилген экономиканы көтөрүү сыяктуу өтө орчундуу милдеттер турат. Мурда мамлекеттик саясаттагы оош кыйыштарга улам өкмөттү садага чаап, алмаштырып келген учурлар тарыхка айланып, баарына президент өз башы менен жооп бере турган убак келди. Мамлекет башчысына эбегейсиз бийлик менен чоң жоопкерчиликти жүктөгөн жана президенттик башкаруу системасын негиздеген жаңы баш мыйзамга президент Садыр Жапаров 5 май Конституция күнүндө кол коюп калкка кайрылуу жасады. Анда өлкө башчы саясий, экономикалык, социалдык багыттагы көп тармактуу өнүгүүнүн багыттары, реформалар тууралуу кенен сөз кылды. Бул кайрылууда жаңы Конституцияга жана даярдалып жаткан өнүктүрүү стратегиясына таянып, башкаруу системасы кандай өзгөрө турганын ар бир тармакка токтолуп чечмелеп берди. Демек, жол карта бар, багыттар аныкталды, алдын ала камылгалар көрүлүптүр. Камылга демекчи, президент кайрылуудан кийин дароо эле биринчи жарлыгы менен министрлер кабинетин кайра түзүп, жетекчилерди дайындады. Бирок 1-2 гана министрди эске албаганда мурдагы жетекчилер эле ордунда калыптыр. Министрлер кабинетинин төрагасы болуп буга чейинки премьер-министр Улукбек Марипов, төраганын орун басары кызматына ушул кезге чейин вице-премьер-министр болуп турган Артем Новиков дайындалды. Жапаровдун белгилөөсүндө жаңы башкаруу системасына ылайык аткаруу бийлигинде 4 багытта башкаруу блогу болот. Министрлер кабинети элдин жашоосун жакшыртууну камсыз кыла турган үзгүлтүксүз жана натыйжалуу ишти уюштурса, коопсуздук кеңеши коопсуздукту камсыздалган жана кризистик кырдаалдарда иш алып барган түзүм болот. Мындай система өз натыйжалуулугун көрсөтө алабы? Жаңы баш мыйзамга артылган үмүттөр акталабы? Темага кесиптешим Айпери Самат кызы токтолот. Бул аптада кыргызстандыктар Конституциянын 28 жылдыгын белгиледи. Ушул убакыт аралыгында өлкөнүн баш мыйзамы 10 жолу алмаштырылды. Акыркы референдум 11 апрелде өтүп, президент Садыр Жапаров жаңы баш мыйзамга Конституция күнүндө кол койду. Бул учур Садыр Жапаровдун президенттикке расмий киришкендигинин 100 күндүгүнө туш келди. Өлкө башчы баш мыйзамга кол койгондон кийин оор кырдаалда кызматка келгенин белгилеп, бул кыйынчылыктан да жол таап чыгып кетерине ишендирди. Азыркыда экономикалык абдан оор кырдаал, кризистик жагдай мага чейинки бир дагы президенттин шыбагасына жазылган эмес. Эңшерилген экономика, түү түшкөн казына, ал тургай казынаны 20 миллиард дефицити менен алдым. Аны саз келгенсип пандемиянын кесепетинен бардык өлкөлөр менен карым катнаш, соода сатык бүгүнкү күнгө чейин токтоп турат. Мен өткөндү жамандап акарат айтып күнөөлүүлөрдү издегим келбейт. Данышман элибиз кимдин ким экенин ансыз деле жакшы билет.
Biz эгемендүүлүккө жетишкен жылдары оңду солду урунуп изденүүнүн жолунда болдук. Бирок тарых тарабынан бизге изденүү үчүн чегерилген убакыт аяктады. Кудай буюрса, бул кыйынчылыктан да жолун таап чыгып кетебиз. Кол коюлган конституция бүт кыйынчылыктардан арылтып, бардыгы жакшы болуп кетишине ишенүү кыйын. Анткени жаңы башкаруу системасынын биринчи гана баскычындабыз. Эми бардыгы президенттен көз каранды болот. Өлкө башчы мурдагыдай 6 жылга эмес 5 жылдан 2 жолу шайланып, парламентарийлердин саны 120дан 90го түшүрүлдү. Де-юре президент эле башкарып келсе, эми бүгүн де-фактодагы, де-юредагы президент башкара турган болду. Кудай буйрса, Кыргыз мамлекетинин ички сырткы саясатты толугу менен президентибиз аныктайт. Андан башка толгон токой жаңылыктар бар. Ошон үчүн жогорку кеңештин саны, сапаты боюнча, жогорку кеңештин келечектеги шайлоо процесси боюнча мажоритардык анан пропорционалдык система менен келе турган болду. Бу дагы элдин талабы. Президент аткаруу бийлигин толук көзөмөлдөп, жогорку кеңештин макулдугу менен министрлер кабинетинин төрагасын, алардын мүчөлөрүн дайындап, кызматтан кетирмекчи. Мына буга чейинки конституцияда ошо парламенттик башкарууда өкмөттүн курамын жана премьер-министрди парламент дайындап келген да. Парламент дайындагандан кийин ошол өкмөт премьер-министр баш болуп бардыгы тең ошо парламентке жана ошонун ичиндеги коалицияга көз каранды болчу да. Саясий партияларга, кайсы саясий партиядан келсе, кайсы фракцияга таандык болсо, ошолорго көз каранды болчу да. Мындан ары коалиция таркайбы, түзүлөбү өкмөттүн ишмердүүлүгүнө эч кандай таасир этпейт дешет адистер. Министрлер кабинети туруктуу болуп, өз ишин жүргүзө берет. Конституциянын жоболоруна ылайык министрлер кабинети жөнүндө жарлыкка кол коюлуп, буга чейинки премьер-министр Улукбек Марипов министрлер кабинетинин төрагасы болуп дайындалды. Ал эми түзүмү 22ден 16га кыскартылып, төмөндөгүдөй өзгөртүлдү. Экономика жана финансы министрлиги, Коргоо министрлиги, Тышкы иштер министрлиги, Юстиция министрлиги, Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги, Билим берүү жана илим министрлиги, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, Өзгөчө кырдаалдар министрлиги, Ички иштер министрлиги, Транспорт жана коммуникациялар министрлиги, Энергетика жана өнөр жай министрлиги, Айыл, токой жана суу чарба министрлиги, Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча министрлиги, санариптик өнүктүрүү министрлиги, Экология жана климат боюнча мамлекеттик комитети, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети. Мындан сырткары жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба, интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттиктери жана финансылык чалгындоо мамлекеттик кызмат иштейт. Министрлер кабинети өзгөрүлгөн боюнча калбашы керек. Алардын күнү түнү иштөөсү учурун талабы. Муну Садыр Жапаров дагы элге кайрылуу жасаганда баса белгилеп милдеттерин атады. Ал эми өкмөт менен Улуттук банктын алдындагы эң чоң милдеттин бири экономиканы капитал менен камсыздоо. Экинчи милдет өлкөбүздүн изоляцияда калуусуна жол бербөө. Мунун эки шарты бар. Биринчиси, соодадагы негизги өнөктөш мамлекеттер арасында товарлардын эркин жүгүрүшүн камсыздоо. Экинчи шарты, вакцинация маселеси. Калкты эмдөөдөн өткөрбөсөк, пандемия шарттарында жарандардын ары бери каттоосуна бөгөт болгон маселеге айланат. Өкмөттүн алдындагы үчүнчү милдет, азык-түлүк товарларын кымбаттап жатышына жол бербөө. Калкты социалдык жактан маанилүү товарлар менен камсыздоо маселесин өкмөт көз жаздымда калтырбай жана бааларды тез арада жөнгө салсын. Мамлекет алдыга коюлган милдеттерин аткарыш үчүн алгач еңшерилген экономиканы жакшыртуу керек. Атылган тармактын кыймылдаткычы бизнес. Бирок бүгүнкү күндө ишкерликке мамлекеттик органдар өздөрү тоскоол болууда. Билесиңер, көпчүлүк бизнестер баягы уклонение от налогов көп жасашат да. Бул эмнени айтат? Бул баягы налоговый ставкалардын өтө жогору болгондугу, социалдык төлөмдөрдү билесиңер да. Ошону биз эки направленияда иштешибиз керек. Бул налогтун баягы единый налогтун премиясын кичирейтип, ылдый түшүрүп туруп, ошону менен бирге административный реформаларды өткөрүп, администрированияны күчтөндүрүп түшүбүз керек да. Ошондой эле 1-октябрга чейин жаңы салык кодексин, социалдык төлөмдөрдүн тарифтерин төмөндөтүү боюнча жаңы мыйзам жогорку кеңештин кароосуна киргизилет. Азыр артыкчылыктуу багыттар тандалып алынган. Алар өнөр жай, айыл чарба жана IT сектор. Өзүнүн идеялар менен келген үчүн баягы 5 жылдык среднесрочный стратегияны разработка жасагантабыз. Аны эксперттер менен чогуу анан ушул
экономикада болгон көйгөйлөрдү не только экономика, социалдык жагына бардык тармактарда камтыган бул стратегиянын ичинде да экономика да камтылып кетет. Бул где-то 3-4 айдын ичинде уже даярдалып бүтөт го деп ойлойм. Өлкөдө эл аралык темир жолдорго интеграцияланган темир жол системасынын жоктугунан транзиттик потенциалы өнүкпөй келет. Президент кайрылуусунда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол магистралын куруу тездетилерин белгиледи. Андан тышкары мына көчө жакшы айтылды. Мамлекеттик жана жеке менчик өнөктөш катары башкаруу боюнча. Бул да туура, анткени көп учурларда мамлекеттик ишканалар болобу, же болбосо мамлекеттик башкаруу болот. Башкаруу болгондо бир кандайдыр бир менеджменти жетишсиз болуп атат да. Жанагы жеке менчик ана мамлекеттик өнөктөш болгондо бул көп нерселер чечилип атат. Мисалы буга көп эле мисаллар бар. Мына азыркы алдыга кеткен мамлекеттик ишкана компаниялар, Мегакомду алалы, Манасты алалы, аэропорт мана, же болбосо башка чоң-чоң ири ишканаларды алалы, ошолордо жакшы көрсөткүчтөр бар. Бардык ишти ийнине жеткире аткарууга да сыккан, иштин көзүн билген адистер талап кылынат. Кабыл алынган конституцияга ылайык кадр саясатынын эффективдүүлүгү үчүн келечек программасы иштелип чыкмай болду. Кыска мөөнөттүн ичинде жалпы мамлекеттик аппараттын ишин кайра карап, түп тамырынан бери реформалап, кесипкөй жана коомдун кызыкчылыктары үчүн кызмат кылууга ылайыкталган аткаруу бийлигинин системасынын жаңы моделин курабыз. Кадр маселесине келгенде тажрыйбалуу адамдарды дагы чакыра билүү керек экенин белгилейт мурдагы премьер-министр Темир Сариев. Жаштар дегенибиз менен мамлекеттик кызматтын өз жолу бар. Ал эшиктен келип төргө өтөм дегенден алыс болууга чакырды. Мында алдыны бир көрө билиш керек, теги алыска горизонтту көрө билиш керек. Ал үчүн мына жаштар келсин, жаңы энергия. Алар келип иштесин, ошол өкмөттүн аппаратында иштесин, министрлик аппаратында иштесин, ошол жерден чоңоюшсун. Бардык тепкичтерди басып өтсүн. Тажрыйбалуу адамдарды дагы чакыра билиш керек. Кадрдык саясатта күчтүү, катуу болуш керек. Анан кийин жакшы команда болуш керек. Өлкөдө мыйзамдын үстөмдүгү өкүм сүрмөйүн мамлекеттик кызматка кандай кадр келсе дагы өнүгүү болбойт. Азыр укук коргоо органдарынын жана сот системасынын иши бүгүнкү күндө адам укуктарына жана адам коопсуздугуна коркунуч келтирген тобокелдиктердин негизги булагы болуп калды. Мен эмне себептен мындай болуп жаткандыгынын эки негизги себебин көрүп турам. Биринчиси, тергөөчүлөрдүн, прокурорлордун жана соттордун позициясын жана мамилесин алдын ала аныктаган, терең тамырлаган күнөөлүү кишинин презумпциясы. Алар болгон окуяны толук иликтебей туруп, алдындагы адамды дароо эле кылмышкер катары көрүп, дароо эле күнөөсүн далилдей башташат. Андан соң сот өкүмү чыга электеле пресс маалыматтар адамдарды эң оор кылмыштарга тагылып, айыпталып жатканын жазып, жарыялап чыгышат. Тергөө иши күн мурунтан эле айыптоочу тарапта болбостон, иште калыс иликтеп, сот адилеттүү болушу керек. Ал эми экинчи себеби, тергөөчүдөн каалаган кортундуну, соттон болсо кандайдыр бир өкүмдү сатып алуу мүмкүнчүлүгүн берген коррупция. Көп жылдардан бери укук коргоо органдарын, сотторду реформалоо жөнүндө айтылып келет. Бирок ушул күнгө чейин бул кырдаалды өзгөртүү боюнча натыйжалуу иш жасалган жок. Считаю, что без иллюстрации Сотторду иллюстрация кылбай туруп максаттарга жетүү мүмкүн эмес. Себеби сот системасына көп каражат бөлүнүп келет. Мурдагы президенттин учурунда дагы алардын айлыгын жогорулатууга, турак жай менен камсыз кылууга көп акча бөлүнгөн. Ага карабай өзгөчө резонанстуу иштерде адилеттик жок. Жалпысынан биздин өнүгүүбүздө туруксуздук орун алууда. Ошондуктан президенттин кайрылуусундагы укук коргоо системасын реформалоо туура. Укук коргоо органдары жарандардын, ошол эле бизнестин укугун коргошу керек да. Азыр 2019 жылдын башында күчүнө кирген кодекстер кайра каралууда. Алар 2017 жылы шашылыш кабыл алынган. Биз 2 жыл ичинде алар жарандардын укугун, бизнести коргобойт экенин көрдүк. Алар тескерисинче коррупциялык тобокелчиликтерди жаратууда. Жарандар калыстык издеп кайрылган органдарга элдин ишеничин кайтаруу маанилүү. Жаңы ишке кирген баш мыйзамга ылайык сотторду тандоо кеңешинин ордуна сот адилеттик иштер боюнча кеңеш пайда болот. Ошондой эле кайрадан конституциялык сот түзүлөт. Сотторду тандоо кеңеши мурдагандай иштеп келсе, ошондой эле иштеп келсе, сот бул жерде бир алмаштырып алып жүрүшөт. Сот кеңеши деген өз алдынча башкаруу
органы бар. Біздің сот тұтымда ең башқару органы бұл баяғы съезден кейін съезде сот кеңеші шайланады. Мында ошо сот кеңеші дайыма бізден ички башқару өз алымча башқару органы катары иш алып барып келет. Ал эми соттандоо кеңеши мурда эле ишин алып барып келет. Болгону бул жерде анча-мынча конституцияда өзгөрүүлөр талаптар коюлду. Анын баары эми жаңы конституция боюнча бир топ конституциялык мыйзамдар иштелип жатат. Ошол конституциялык мыйзамдарда эми жаңы жанагы берилген ыйгарым укуктар боюнча өзгөрүүлөр киргизилет. Садыр Жапаров жаңы конституцияга кол койгон күнү жалпысынан бардык тармактарга токтолуп, өлкөдө өзгөрүү болорун белгиледи. Алар президенттин өлкөнү орто мөөнөттүү мезгил ичинде өнүктүрүү стратегиясында камтылган. Стратегияны ишке ашыруу программасын саналуу күндөрдө жогорку кеңештин кароосуна киргизет. Biz жаңы жашада, жаңы заманда жашагандай болуп сезебиз. Бирок жаңы замандан биз абдан көпчүлүктү күтөбүз. Көп нерселерди күтөбүз. Биринчи жакын аранын ичинде элдин турмушун оңдоо, элдин баягы иш менен камсыз кылуусу, элдин тагдырын, келечегин тагдырын, жаштардын, карыялардын ким болбосун ушулардын тагдырына абдан чоң таасирин тийгизе турган документ деп ойлойм. Эң негизгиси Кыргыз Республикасынын экономикасын көтөрүү, элибиздин биримдигин чыңдоо, мамлекеттин стабилдүүлүгүн жана мамлекеттин коопсуздугун чыңдоо боюнча кайрылуусун жасады. Эми бул конституциябыздагы чындыгын айтканда 10 жылдын ичинде 10-чу жолу өзгөрүүлөр киргизилип жатат. Бул конституциябыздагы элге, мамлекеттин биримдигине, элибиздин мындан аркадагы турмушунун өзгөрүшүнө, жакшы жака өзгөрүшүнө, элибиздин биримдигин чыңдоого багытталган жакшы конституция болсун. Жаңы кабыл алынган баш мыйзам расмий жарыяланган күндөн тарта күчүнө кирет. Ишке кирген конституцияга ылайык Садыр Жапаров жогорудагыдай пландардын аткарылышы боюнча жалпы элдик курултайдын алдында отчет берип турат. Айпери Самат кызы, Улук Сулайманов, Жума Баян. Урматтуу теле көрүүчү, сиз Жума Баянды көрүп жатасыз. Эми кептин учугун чек ара когасына бурсак. Бул аптада башкы прокуратура тажик тараптын аракетин аскердик агрессия деп баалап, тийиштүү беренелер боюнча кылмыш ишин козгоду. Башкы көзөмөлдөөчү орган өзүнүн негиздемесинде эл аралык толтура документтерди тизмектеп, Тажикстан кара ниеттик менен кол салып келишимдерди бузуу аркылуу Кыргызстандын аймагын басып алуу аракетин көргөн деп айып койду. Албетте Тажикстан деле унчукпай карап турган жок. Башкы прокуратурасы кыргыз кесиптештеринен мурдараак чек арадагы жаңжал боюнча кыргызстандык жарандарга карата агрессивдүү согушту баштоо же жүргүзүү деген берене менен кылмыш ишин ачкан. Ушул күндөрү Тажикстан бир тараптуу маалыматтарды таратуунун аракетин каттуу көрүүдө. Эки өлкөнүн ортосундагы маалыматтык согуш табынан кайта элек. Бир туруп эл менен бийликтин ортосунда ажырым пайда кыла турган, бир туруп коомго бүлүк сала турган видеолорду интернетке жайылтырса, фактыларды бурмалоо менен бет тырмоочулук кылып, жада калса атайлап же чын эле техникалык катаданбы айтор расмий бийлиги жаңжал учурунда Согди облусунда бузулган үйлөр тууралуу тараткан маалыматта кыргыз журналистинин максат айылында тарткан сүрөтүн дагы колдонду. Эки мамлекеттин ММКлары менен башкы көзөмөл органдарынын кайчылаш пикирлери кайнап турган учурда президент Садыр Жапаров калаба болгон аймакка иш сапары менен барып, эл менен жолукту. Ал өрттөлгөн үйлөр 2 ай ичинде курулуп бүтөөрүн, ал эми чек ара маселеси 17 майга чейин чечилерин айтты. Кененирээк Тазагүл Эмилбекова айтып берет. Баткен облусундагы кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу коогада курман болгон 36 жарандын үй бүлөсүнүн турак жайлары курулуп баштады. Андан тышкары курман болгондордун үй бүлөлөрүнө 1 миллион сомдон берилип, жараат алгандарга 50 миңден 100 миң сомго чейин кенемте төлөнөт. Акырындык менен өрттөнүп, талкаланган турак жайлар бекер калыбына келтирилет. Бул тууралуу өлкө башчы Садыр Жапаров Баткен облусуна барып, Лейлек районунун тургундары менен жолугушуу учурунда билдирди. Айтымында заманбап үйлөр 2 айда салынып бүтөт. Жолугушуунун алкагында өлкө башчы Баткен облусуна өзгөчө макам берилип, жабыркаган ишкерлерге да жардам көрсөтүлөрүн кошумчалады.
Андан тышкары Кыргызстан менен Тажикстандын чектеш аймагындагы куралдуу кол салууну иликтөө жана чыгымдарды эсептөө үчүн жеринде Ички иштер министрлигинин 32 ыкчам тергөө тобу иштеп жатат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматында кууга болгон аймакта 120 турак үй, 84 объект, 4 чек ара заставасы, 1 бала бакча, 1 ийимдин имараты, 1 мектеп, 1 медициналык борбор, 2 дарыкана, 1 өрт өчүрүүчү бөлүм, 17 май куюучу жай, 34 соода түйүнү, 5 ашкана, 3 тойкана талкаланып өрттөлгөн. Азыркы тапта айрым аймактарда турак жайларды калыбына келтирүү иштери башталды. Буга чейин бир катар ишкерлер талкаланып өрттөлгөн үйлөрдү башынан салып берүүнү уадалашкан. Ал арада Кыргызстан Тажикстан менен биргелешкен билдирүү жарыялады. Ага ылайык тараптар Тажикстандын Кожалы айылы менен Варух анклавын байланыштырган айланма жолду биргелешип курат. Жолду тажик тарап колдонуп, абалын карап туруу милдетин алат. Ошондой эле эки өлкө аталган анклавдын чегин Кожалы Варух жолу курулгандан кийин тактоону макулдашкан. 1924 жылдан 1927 жылкы улуттук аймактык чектеп бөлүү жана 1989 жылкы паритеттик комиссиянын документтери Лейлек районунун аймагында жайгашкан номер 43 чегара чекитинен номер 61 чегара чекитине чейинки тилкени жана Баткен районунун Карабак айыл аймагында жайгашкан номер 135 чегара чекитинен номер 141 чегара чекитине чейинки тилкесин тактоодо гана пайдаланылат. Жолугушуудан көп өтпөй сот стүйүндөрдө Ташиев Варухка коридор берип коюптур. Тажиктер согуш ачып көздөгөнүн алды деген сыяктуу пикирлер айтыла баштады. УКМКнын төрагасы айтылып жаткан ушактарга жооп кылып, документтеги жагдайларды чечмелеп берди. Жана Варух анклавына эч кандай коридор берилген жок деп билдирүү таратты. Варух анклавына эч кандай коридор берилген жок. Тажикстандын жарандарынын каттоосу үчүн Баткен районунун Капчыгай айылынын чыгыш тарабы аркылуу өтө турган автожол колдонулат. Жол Баткен районунун карамагында болот. Бул документте так жазылып турат. Бул жолдун статусу эки мамлекеттин ортосундагы өзүнчө мамлекеттик макулдашуу менен аныкталат. Башкача айтканда, Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттер аралык келишими менен бекитилет. Атайын кызматтын башчысын каралууга багытталган аракеттердин аягы муну менен эле тыйылган жок. Сот стүйүндөрдө Ташиев тажик делегациясы менен жолугушканда кечирим сураган делип монтаждалган видео да тараган эле. Көп өтпөй УКМК билдирүү таратып, тасма атайын монтаждалганын тастыктады. Бул тасмага чейин да абалды курчутуу максатында социалдык түйүндөрдө Ташиев тажиктерге добуз жок деди деген маалыматтар тарап, коомчулукту удургутууга аракеттенгендер пайда болгон. Алар УКМКнын төрагасы мындай билдирүүнү коогада зыянга учураган чегара бекеттерин кыдырып, тургундар менен жолугушуу учурунда билдирди деп айтышкан. Бирок Ташиевдин эл менен жолугушуу учурунда тартылган видеосунда тажиктерге добуз жок деген сөз айтылган эмес. Анда атайын кызматтын төрагасы болгону эч кимден жардам сурабайбыз. Өз элибиздин үйүн өзүбүз курабыз. Буга мамлекеттин күчү жетет деген. Биз азыр Тажикстан тарапка бөлүгүн көтөргөн деп кайрылбайбыз. Биздин өзүбүз күчүбүз, мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз менен биз өзүбүздүн элибизге үйдү курабыз. Эгерде кайсы бир убакытта Тажикстан тарап ошо кылган иштерине өкүнүп жардам берем деп, то есть ошол биз ошо кылган бизге ишиге зыянчылыктарын толтуруп берем деп кайрылган болсо, биз аны карайбыз. Бирок азыркы күндө биз Тажикстандан жардам бер деп суранбайбыз. Туура. Бирок биз бирөөнүн жардамына муктаж болбостон, өз колубуз менен, мамлекеттин күчү менен элибиздин тарткан зыяндарын ордуна коебуз. Жаат болбоңуз. Ташиев алга! Алга! Серепчилердин айтымында коңшу өлкөгө доогер болгон учурда да кун төлөтүп алуу процесси узакка созулат. Кыргыз бийлиги ошол убакка чейин Тажикстандын чыгымды көтөрүүсүн күтүп, үй жайсыз калгандарды арсар жолдо калтырбашы керек. Азыркы тапта Кыргызстан оор мезгилди башынан өткөрүп жатат. Кайсы гана учур болбосун сөзсүз оппозиция бийликте. Бийлик оппозицияны сындап келген. Бирок мамлекетке тышкы күчтөр кол салып, оор кырдаал орун алып турган маалда маалыматты бурмалап, саясий оюн жасоо туура эмес көрүнүш. Бирок алардын эми ушундай кырдаалда ушул маселеде саясий оюндарды жүргүзбөй эле койушса болмок да.
Анткени саясий оюнду дагы жүргүзө турган жер бар, анан жүргүзбөй турган жер бар. Бул жерде адамдын тагдыры, элдин тагдыры туруп атат. Эгерде биз ушул тажиктер менен ушул чырлашып, эми аларды силер ушул баягы кыйраткан үйлөрүбүздүн баарын тургузуп бербейсиңерби деп, алардын баарын талкуулап жүрө берсек, анда ортодо эл кыйналат. Ошондуктан биз эч убакта андай кылбай, баягы тез аранын ичинде куруп баштагандыгы бул бийликтин мындай бир ыкчам ишке киришкендиги болду да. Тажикстан Кыргызстандын аймагын басып алуу максатында чек араны бузуп кирип, эки өлкө ортосундагы 2004-жылдын 26-майында түзүлгөн жакшы кошуналык өнөктөштүк мамилелер жөнүндөгү келишимге тынчтыкта жашоо принциптерине, достукка доо кетирди. Бул фактыны башкы прокуратура жазык кодексинин тынчтыкка каршы кылмыштар беренеси менен каттап, сотко чейинки өндүрүш иши мекеме аралык тергөө тобуна тапшырылды. Бул арада Тажикстан Кыргызстанга болгон куралдуу кол салууну жашырууга өттү. Бет тырмачылык кылып, кыргызстандык аскерлерге агрессивдүү согушту баштоо же жүргүзүү беренеси менен кылмыш ишин козгогону коомчулуктун күлкүсүн келтирди. Бүт дүйнө жүзү билди биринчи күндөн баштап. Кыргыз тарапка алардын кирип келип, Кыргыздын территориясында окоп казгандары көрүнүп атат. А биздин чек ара аскерлери барып туруп Тажикстан территориясынан окоп казганы көрүнгөн жок да. Бул очевидный нерсе. Биринчи алар кол салды. Булар мындай кылып атат да, баягы эгерде биз дагы ушинтип эле айта берсек, коомчулукту алдап кетишибиз мүмкүн, биринчи алар дегендей амал. Жогорку кеңештин депутаттары эл аралык коомчулукка кайрылуунун долбоорун даярдады. Бирок парламентарийлер аны эл аралык юристтер менен дагы иштеп чыгып, жогорку кеңештин кийинки отурумуна чыгарууну пландап жатат. Албетте, бул иштер жылдап уланышы мүмкүн. Адистер эл аралык соттагы бейтарап адилеттүү чечим чыгарат деген ойдон алыс болуп турушат. Международный суд независим? Нет. Эл аралык сот көз карандысызбы? Жок, ал дүйнөлүк державалардан көз каранды. Бул же тигил мамлекет күнөөлүү дегенде чоң саясат турат. Абдан оор болот. Мында саясий боек бар. Чечим көптөгөн кийин боло турчу саясий окуяларга байланыштуу болушу мүмкүн. Ошондуктан дагы бир жолу айтам, эл аралык сот толук көз каранды дегенден алысмын. Это будет иметь очень большую политическую окраску. Дүйнөлүк практика көрсөткөндөй, бул процесс абдан көп убакытты, жылдарды талап кылат. Ошентсе дагы өлкөнүн эл аралык коомчулукка кайрылуусу туура. Анткени Кыргызстан бир катар абройлуу эл аралык уюмдарга мүчө. Адам укуктарын коргоо боюнча бир канча документтерге кол койгон. Тазагүл Эмилбекова, Нурболсун Тургуналиев, Жума Баян. Бүгүн 9 май улуу жеңиш күнү. Быйыл улуу ата мекендик согуштун аяктаганына 76 жыл толду. Дүйнөлүк үстөмдүккө жетүүнү көздөгөн фашисттик Германия 1941 жылы 22 июнда СССРге кол салган. Ал Барбарос деп аталган планы боюнча Советтер Союзун бир нече аптада эле талкалап, СССРдин европалык бөлүгүн толук басып алмак. Бирок кандуу калаба 1945 жылдын 9 майына чейин созулуп кеткен. Бул согушка Кыргызстандан 365 000 эр азамат катышып, алардын 114 000ден ашыгы кайтпай калган. Учурда өлкөдө улуу ата мекендик согуштун 146 гана ардагери калды. Алардын бири быйыл 99 жашка чыккан Асек Урманбетов. Ал 18 жашында согушка аттанып, оң бутунан ажырап кайткан. Бүгүн Асек ата күйлү күчтүү дээрлик бир кылымга жакын өмүр сүрсө дагы спорт менен активдүү машыгат. Ошол эле учурда китеп жазуу менен алек. Андан түшкөн каражатты муктаждарга жардам иретинде берип келет. Буга чейин 2 миллион сомдук кайрымдуулукка жумшаган ата эми 100 жашына чейин дагы 1 миллион сомго кайрымдуулук кылууну максат кылууда. Ардагердин жашоосу жана майдан талаасындагы өмүрү тууралуу кабарчыбыз Чолпон Бейшелен кыз айтып берет. Дээрлик бир кылымга жакын өмүр сүргөн улуу ата мекендик согуштун ардагери Асек Урманбетов атанын үйүнө келгендердин аягы суйла элек. Майрамдуу турлай эле төөсү көрүнгөн чиновниктерден тартып, студенттер, мугалимдер ардагерди улуу жеңиш күнү менен куттуктап, белектерин тапшырып кетип жатышат. Келиңиздер, бизден дагы ушу университеттен сизге кичине болсо, аз болсо да кичине ыраазычылык катыбыз. Албетте, Асек атадай кайраттуу, күч кубаттуу, акылы тунук улуу ата мекендик согуштун ардагерлери жыл өткөн сайын арабыздан суюлуп бара жатат. Дал ушул себептүү анын батасын алууга ашыккандар арбын.
Mına Mavarek bir buttu soğuştan bergenime 78 yıl oldu. Bu buttun salmağı 7 gram jıgaş but. Асек Урманбетов кандуу согушка 18 жашында барган. 1943 жылдын майында 735 аткыштык полкуна туш болуп, аткыштар взводун жетектеген. Согуштук тапшырмаларды аткарып, айыл кыштактарды, шаарды фашисттик баскынчылардан бошоткон үчүн улуу ата мекендик согуш жана Кызыл Жылдыз ордендери менен сыйланган. 1 жылдай майдан талаасында жүрүп, бир бутунан ажыраган. Ошондон бери 7 килограммдан ашык протезди көтөрүп жүрөт. Ардагер согуш күндөрүн эстегиси деле келбейт. Анткени эсепсиз жандан аккан кандын жыты азыр дагы мурдунан толуп кете элек. Бирок жеңиш бир Кудайдын жардамы менен келген деп билет. Согушту Германия башы Гитлер баштаган. Бул биздин куралыбыздын нашарлыгын көрүп, даярдыгы жок экенин байкап, ben 2 ayda alayım degen oy bolgan. 2 ayda alıp, 2 ayda Moskvada mayram kılam degen. Biroq Hitler o tiregin jet albay kaldı. Sebebi bu ötümü karşılık bilen iş yazap koydu da elin ölümünden, yani elin azabından korkun yok. Bu da güneş çok, bala da öldü. Baybiçe de öldü, karı da öldü, inmeyen adam öldü. İnme degen ziyan boldu, inme degen ört boldu. Bunu görgen Kuday boluşup, bizge boluştu kızım. 1 жыл ичинде эле Далай оор күндөрдү баштан өткөргөн. Өзгөчө түнү чогуу жатып эле эртеси жолдошторунун музда элек сөөгүнүн жанында ойгонгону атанын эч эсинен кетпейт. Şu kan maydanda oğaralap, otarlap жүрдüm. Moğol işke degen söz barken, ikinciden ölümden aman kaldım. O şey Nemis'in zambiregim, Nemis'in minimatu koygulaydı. Min degen zambirekte turu atattı. O şol bir turganda snaryatlar möndürüyor düşüyor yerge. Snaryat möndürüyor düşüyor. Jarlıgan değil mi ne olur? Yerde tütüp, yer çang düşat, an tütünü olup, asman bulut bolup kalat. Yerin astı üstüne bolup düngürep kalat. O şu aman kalba şimdi. Buna o şunda bir kırın uçuradık. İnme degen yaşlar öldü, inme degen adam öldü, güneş çok, yaşlı öldü, karı da öldü. Ukrayna'nın üylerini örtüp gitti. Nemisler öz bilgin жазаганда элди кыйнаган. Бирок согуш канчалык кыйын болбосун, арты жеңишти алып келгени кайгыны унуттурду. Ошондуктан ата дагы баарына каниет кылып жашайт. Өмүр бою эсепчи болуп иштегенине карабай, азыр китеп жазып жатат. 2 көздүн ажыраганына карабай, бүгүнкү күнгө чейин 8 китептин автору болууга жетишти. Аларга согуш күндөрүнөн тартып, жашоонун маани маңызы, ыйманга чакырган саптарды жазган. Таң калтырганы, Асек атанын азыр дагы талыкпай иштегени, жана чыгарган китептерин сатып, кайрымдуулук менен алектенип келатканы. Bunu götürüp basışmagan öte kıyın bolup kaldı. Bu sol butum, taza butum, bu eşik nasından jığılıp, kaşığı yerim sınıp, bu temir gıda alıp kaldı. Ötüm yok bolganına 14 yıl oldu. Gözüm görüp, sende görgün yok mu kızım? Bana uşuğa moyun berbey, men daha işlep yürgen işim var. Bana men bugün günge çeyim, 2 milyon son 40 bin giyim bilen şu muhtaç adamlarga, yaş okuyan okuşlarga verdim. Yemek şu bir yarım yılın içinde ben yüzge çıkam. 23. yılı, 2. yanvarda. O şoğa şeyin 1 milyon tap, o şonu kitabını satıp, akçasını verip, ben yüzge çıkanımda 3 milyonun iyisi olduğunu sözüyle bireyim degen oyun var. Асек Урманбетов бул иштерди жасоо үчүн өзүн ар күнү шыктандырып келет. Таңзаардан денесине, булчуңдарына түрдүү көнүгүүлөрдү жасап, өзүн төшөктөн тургузат. Анын чымыр денелүү болгонунун негизги сыры ушунда. Ошондуктан ардагер жаштарды дагы ден соолугун канча жашта болбосун жакшы кароого чакырат. Мына мен кээде 2 ойгонум. Мен 5 жата койгонум. Ушу 5тен 8ге чейин мен өзүмөн кармашам. Egerde men bana adam karganda tarımızda tırşat eken, kantamda kurşat eken,
Alın kete başlaydı eken. Eşike göğünün gelip jattın gelip eken. Bırak bana jatpayım. Men egerde oşonda 5'ten buna 5'ten 8'e şeyim men denemdi soyam. Özümün alışam, özüm karmaşam. Egerde men antıp жазабасам, менден сол манда болбай калат кызым. Асек ата 24 саат ичинде баарына жетишет. Бир гана китеп жазып тим болбостон өлкөдөгү болуп жаткан жаңылыктарды калтырбай угат. Жүздөрүн тааныбаса дагы ар бир министр, депутат, чоң кызматтын жетекчилерин үнүнөн жазбай тааныйт. Алардын чечимдери, жасаган иштерине өзүнчө баа берет, талдайт. Башкы максаты президент Садыр Жапаровго дагы соңку окуялар боюнча өз кеңешин бергиси келет. Ушул өңүттөн алганда кызыл кандуу жаштардын бир муштумга биригип, бир желектин алдына чогултууга үндөйт. Менеме кылым жаштын так өзүнө жетсем дагы мен кыйынчты көтөрүп дагы көбүрөөк иш жасап элгүл көрсөтүп кетишим керек деген тилегим бар. Ушу мени көргөн жаштарым карысы болобу, жаш болобу, ушу кылым жашаган ата деле буту жок, көзү көрбөй иштеп атат деген бир чындык сергүлгү болуш керек кызым. Ара ошону көрүп анын барыңа тең эмгек өтүшүңөр керек. Жакшылык эмгек жасап, жакшы тилешиңер керек. Ошентип оңорушуу керек кызым. 16-15 жылдан бери кайрымдуулук иштери менен алек болуп келген ардагердин дагы бир мүнөсү. Жаштар менен көп жолугуп, акыл насаатын жеткирсем, аларды эмгекке, мекенди сүйүүгө тарбиялоого түрткү болсом дейт. Ошондой эле адам кайсы куракта болбосун, талыкпаган эмгек менен гана ийгиликке жете аларын кошумчалады. Чолпон Бешилен кызы Алтынбек Саакиев, Жума Баян үчүн. Ушуну менен Жума Баяндын бул жолку чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Өлкөбүз тынч, элибиз аман болсун.